Саламатсыздар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эсептөө системасы жана анын түрлөрү. Сабактын максаты балдар бул эсептөө системасы жөнүндө түшүнүк аласыңар жана эсептөө системасынын түрлөрүн үйрөнө аласыңар. Ошондой эле эсептөө системаларын айырмалай билүүнү окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Бул жерде биз мурдагы сабакта өтүлгөн темалардан 3 суроо. Логикалык түнүтмө деген эмне? Балдар, логикалык түнүтмө деген бул логикалык байламталардын же болбосо логикалык амалдардын жардамы аркылуу бириктирилген татаал айтым болуп эсептелет. Ал эми айтым болсо бул кандайдыр бир нерсенин чын же калп экенин ырастаган жай сүйлөм. Демек, логикалык түнүтманы эки же андан көп айтымдын логикалык байламталардын жардамы аркылуу бириктирилиши деп дагы аныктама берсек болот экен. Экинчи, инверсия логикалык амал жөнүндө айтып бергиле дейт. Демек, инверсия бул логикалык тануу амалы. Чындыкты калпка, калпты чындыкка айландыруучу логикалык амал болуп эсептелет. Үчүнчү, логикалык мыйзамдар менен арифметикалык мыйзамдардын окшоштугуна мисалдарды келтиргиле. Эми логикалык мыйзамдарды караганда биз ар бир каалагандай айтым бул өзүнө барабар деген мыйзамды караганбыз. Ал эми арифметикалык мыйзамда болбосо каалагандай сан ал өзүнө барабар деген мыйзам бар. Андан сырткары орун алмаштыруудан сумма же көбөйтүндү өзгөрбөйт. Логикалык мыйзамда дагы бул закон каралган. Топтоштуруу законунда бул кашаларга алуу же болбосо кашаларды биротоло алып салуу менен бул эч кандай маани өзгөрбөйт. Бирдей белги болгон учурда бул арифметикалык мыйзамда дагы бар. Андан сырткары бөлүштүрүү закону, бул бөлүштүрүү законунда жалпы айтымды качан сыртына чыгаруу. Ал эми бул арифметикалык мыйзамда жалпы көбөйтүүчүнү качан сыртына чыгаруу деген түшүнүк бул закон арифметикалык мыйзамда берилген. Демек, бул логикалык жана арифметикалык мыйзамдардын окшоштугу болду. Анда балдар жаңы теманын планы биринчи бул эсептөө системасы деген эмне деген суроого жооп алабыз. Экинчи, позициялык эсептөө системасы, үчүнчү, позициялык эмес эсептөө системасы, төртүнчү, сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз жана ушул сабакта колдонулган түшүнүктөр. Анда балдар, биринчи демек эсептөө системасы деген эмне? Эми балдар, эсептөө системасы биз күнүмдүк турмушубузда эсептөө системасын дайыма эле колдонобуз. Бирок биз эсептөө системасы деген терминдик аталыш менен колдонбойбуз аны. Демек, ага аныктама беребиз. Бул символдордун тобунун жардамы менен сандарды жазуунун жана окуунун ыкмалары. Эсептөө системасы бул сандардын алгебралык жана арифметикалык структурасын чагылдырат. Демек, балдар, бул эсептөө системасы кандайдыр бир символдордун жыйындысы, тобу, ушулордун жардамы менен сандарды жазуу жана аларды окуу ыкмалар экен. Демек, мында эсептөө системасынын алфавити деген түшүнүк келет. Бул ошол кандайдыр бир эсептөө системасында цифраларды белгилөө үчүн колдонулган жалпы символдордун тобу бул ошол эсептөө системасынын алфавити болуп эсептелет. Мисалы, ондук эсептөө системасынын алфавити 0-дон 9-га чейинки. Эми карагыла, ондук эсептөө системасы бул биздин алгебрабыз, математикабыз, арифметикабыз биздин негизи ондук эсептөө системасына жүргүзүлөт. Себеби балдар, ондук эсептөө системасы 0-дон 9-га чейинки цифралар колдонулган система, эсептөө системасы. Жана анын негизи 10-го барабар, себеби 10 цифра колдонулат. Биздин математикабыз дагы демек ушул эсептөө системасында. Себеби биз каалагандай бир чоң өлчөмдөгү санды жазуу үчүн дагы ушул эле цифраларды колдонобуз. Мисалы, канча дейли? 456 миң дейли мисалы. Бул чоң өлчөмдөгү сан болгону менен аны жазуу үчүн 4, 5, 6 жана 0 деген цифралар гана колдонулду. Демек, балдар, эсиңерге туткула, бул демек биздин математикабыз, алгебрабыз ондук эсептөө системасында жүргүзүлөт. Эми бул жерде эсептөө системасынын негизи деген түшүнүк бар.
Бул эмнени түшүндүрөт? Биз жогоруда айттык, демек символдордун ошол цифраларды жазуу үчүн же болбосо белгилөө үчүн колдонулган символдордун тобу бул алфавити дедик, э? Демек ошол символдордун эми жалпы саны бул эсептөө системасынын негизин түшүндүрөт. Демек мында эсептөө системасында колдонулган жалпы ошо цифралардын саны эсептөө системасынын негизи. Ал сандын оң жагында төмөнкү индекс түрүндө жазылат. Мисалы 12 саны бул ондук эсептөө системасында экендигин түшүнөбүз. Себеби бул оң төмөнкү бурчунда 10 цифрасы жазылып турат. Демек бул ондук эсептөө системасында экенин түшүндүрөт. Жана бул мисалы 1100 бул экилик эсептөө системасында жазылгандыгын түшүндүрөт. Экилик эсептөө системасы деген бул эмне эле балдар? Бул демек негизи 2-ге барабар болгон. Демек экили цифра колдонулган, эсептөө системасы. Байкаган болсоңор, бул жерде 1 жана 0 деген цифралар гана колдонулду. Мисалы 14 бул 8-дик эсептөө системасында. Бул C деген 16-дык эсептөө системасында. Азыр төмөндө так кененирээк токтолобуз буга. Эми карагыла, демек ондук эсептөө системасынын негизи 10-го барабар экен. Себеби анда колдонулган цифралардын саны 10-го барабар. Экилик эсептөө системасынын негизи 2-ге барабар. Себеби ал жерде 2 гана цифра колдонулат. 0, 1. 16-дык эсептөө системасынын негизи 16-га барабар. Негизи себеби ал жерде 16 цифра колдонулат. Түшүндүкпү балдар, эсептөө системасынын негизин? Анда балдар, кийинки планга келели. Эсептөө системасынын түрлөрү. Эми 2 түрү бар эсептөө системасынын. Бул позициялык эсептөө системасы жана позициялык эмес эсептөө системасы. Позициялык эсептөө системасы бул сандын ар цифрасынын сандык мааниси цифранын кайсы орунда тургандыгына көз каранды. Кандайдыр бир санды жаздык, аны жазуу үчүн цифраларды колдондук. Ошо цифраларды ар түрдүү жайгаштырдык, мисалы. Ошо цифранын сандык мааниси демек ошо жайгашкан ордуна көз каранды экен. Мисалы карайлы, 700, кичинесинен баштайлы. Мисалы 7 деген. Мунун сандык мааниси эмне? 7-ге барабар. Ал эми мисалы бул жерде 70 деп турат, Бул жерде мисалы 0-дун астында жайгашты, жайгашкан орду ушул жерде. Ушул жерде да 7-ни түшүндүрөбү бул балдар? Бул түшүндүрбөйт. Бул жерде уже эмне болду? 7 ондук дегенди түшүндүрөт бул жерде. Бул жайгашкан ордуна демек сандык мааниси көз каранды. Ал эми бул жерде болсо такыр бул 7 жүздүк дегенди түшүндүрүп, бул 7 деген маанини түшүндүрбөйт бул жерде. 7 жүздүк деген маанини түшүндүрөт. Демек, бул позициялык эсептөө системасы болуп эсептелет экен. Ал эми позициялык эмес эсептөө системасы мында ошол сандын ар цифрасынын сандык мааниси ошол цифранын кайсы орунда тургандыгына көз каранды эмес. Балдар, мында демек бул позициялык эмес эсептөө системасында ошол цифра кайсыл жерде жайгашпасын бир эле сандык маани түшүндүрөт. Түшүндүк, Мисалы буга римдик эсептөө системасы мисал боло алат. Мисалы рим цифрасы, мисалы бул канчаны түшүндүрөт? 13-тү түшүндүрөт, Бул жерде турган бир дагын, андан мурдагы бир дагын бир деле түшүндүрөт балдар. Эч кандай жайгашкан ордуна мааниси көз каранды эмес. Эми ар бир эсептөө системага токтололу. Позициялык эсептөө системасы өз ичинде экилик эсептөө системасынан баштап 16 эсептөө системасына чейин бөлүнөт. Бул экилик эсептөө системасы деген бул демек негизи 2-ге барабар болгон же болбосо экили цифра колдонулган эсептөө системасы. Бул 0,1. Жана балдар, бул экилик эсептөө системасы бул компьютер тили болуп эсептелет. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошо компьютердеги бардык маалыматтар бул экилик эсептөө системасында сакталат. Же болбосо экилик код дейбиз муну.
Демек биз видео маалымат сактайлы, аудио маалымат же болбосо текстти сандык айырмасы жок, графикалык болсун, ошол маалыматтарды биз ошо киргизген маалыматтарыбызды компьютер бүт 01 түрүндө же болбосо экилик эсептөө системасында, экилик код түрүндө эмне кылат экен? Сактайт экен, өзүндө сактайт. Кийинкиси мисалы үчтүк эсептөө системасы. Үчтүк эсептөө системасы демек негизи 3-кө барабар болгон. Же болбосо 3 гана цифра колдонулган эсептөө системасы. Бул 0, 1, 2. Ушундай эле улам мисалы 8-тик эсептөө системасы. Мында демек негизи 8-ге барабар. Же болбосо 8 цифра колдонулат ушул эсептөө системада. Бул 0-дон 7-ге чейин. Жана мисалы андан 10-дук эсептөө системасы биз жогоруда айттык, биздин математикабыз, арифметикабыз. Демек мында 10 цифра колдонулат. Негизи 10го барабар. Бул 0-дон 9-га чейин. Андан кийин мисалы 11-дик эсептөө системасы. Кандай? Мында өзгөчөлүк бар бир аз. Бул 0-дон 9-га чейин 10 эле цифра бар. Демек андан кийин латын чоң алфавит менен кошумчаланып белгиленет. Бул 11-дик эсептөө системасы. Ушундай эле уланып, 16-лык эсептөө системасы бул төмөнкүдөй цифрларды өз ичине камтыйт. 0-дон 9-га чейин жана A'ден F'ге чейинки. Демек F'тин мааниси бул 16, 15. Кечиресиңер балдар, себеби 0-дон башталды. Сандык мааниси 15ке барабар, 14кө, 13, 12, 11, 10го барабар. Түшүндүк балдар. Эми балдар биз жогоруда айттык, экилик эсептөө системасы бул компьютер тили дедик. Экилик эсептөө системасынан башка компьютерде бул 8-тик эсептөө системасы жана 16-лык эсептөө системасы да колдонулат. Аябай татаал бир операцияны, инженериялык же болбосо дагы бир ушундай бир татаал операцияларда бул 16-лык жана 8-тик эсептөө системасы да колдонулат. Себеби экилик эсептөө системасы бул аябай узун бир код болуп, бул ыңгайсыздыкты жаратканда бул ошол 8-тик эсептөө системасы жана 16-тык эсептөө системасы да колдонулат. Түшүндүкпү балдар? Демек бул бардык ушул эсептөө системаларында цифранын сандык мааниси жайгашкан ордуна көз каранды. Анда позициялык эмес эсептөө системасына келели. Эми позициялык эсептөө системасы демек ошол цифранын сандык мааниси жайгашкан ордуна көз каранды эмес. Мында римдик эсептөө системасы. Эми балдар карагыла, римдик эсептөө системасы кандай жазылат, кандай негизде ушул сандарды жазуу келип чыгат. Эми мисалы бул 5ти түшүндүрөт, бул белги 5ти түшүндүрөт, ал эми бул 1ди түшүндүрөт. Эми карагыла 5ке демек мында ушундай эреже бар балдар, эстеп калгыла. Чоң сандык маанини түшүндүргөн римдик цифранын оң жагында же болбосо ошол сандан кийин кичине маанини түшүндүргөн цифра жайгашса, ал анда кошулат ошол санга. Мына, көрүңөр, 5ке 1, 1 кошулду, 2, 1 тургандыктан бул 7 деген демек санды түшүндүрөт экен. Жана дагы бир эреже бар, эми карагыла. Бул демек бул 10ду түшүндүрөт, бул 1ди, бул 10ду түшүндүрөт. Эми карагыла балдар, мында эгерде чоң маанини түшүндүргөн, чоң сандык маанини түшүндүргөн римдик цифранын сол жагында же болбосо анда мурун кичине маанини түшүндүргөн рим цифрасы турса, анда ал кемитилет. Мына, оң кошуу бул мындан мурда туруп атат, жана сол жагына туруп атат, ал кемитилет. Демек 10дон 1ди кемитип, аны кошуп койсок 19 деген келип чыгат. Эми мындан кийин мисалы CD. Бул C деген 100дү түшүндүрөт, D деген 500дү түшүндүрөт. Демек кичине маани түшүндүргөн, чоң маани түшүндүргөн астында туруп калды, же болбосо сол жагында туруп калды. Демек мында кемитүү жүргүзүлөт. 500дөн 100дү кемитебиз, 400 болот. Бул демек 400 деген сан бул CD болуп жазылат. Жана ошол сыяктуу эле бул дагы 1000ди түшүндүрөт, бул 10ду, бул 100дү түшүндүрөт. 100дүн астында туруп атат, сол жагында кичине маани түшүндүргөн. Демек ал кемитилет. Кемитилип 1090 деген санын жазылышы келип чыгат. Түшүндүк балдар, бул позициялык эмес эсептөө системасы. Бул сан кайсыл жерде жайгашпасын, бир эле маани түшүндүрөт.
Анда балдар түшүнүктүү болгон болсо анда бышыктоого келели балдар. Эми балдар бышыктоодо 78 саны 8-дик эсептөө системасы боло алабы балдар? Биз жогоруда эсептөө системаларын карадык. 78 саны 8-дик эсептөө системасы боло албайт. Эмне үчүн балдар? Себеби 8-дик эсептөө системасы бул негизи 8ге гана барабар. Жана демек ал колдонулган цифралардын саны 8ге барабар. 0-дон 7ге чейин. А мында деген 8 деген цифрада катышып атат. Демек бул 8-дик эсептөө системасы боло албайт. Кайсы эсептөө системасы боло алышы мүмкүн? 9-дук, 10-дук, 11-дик, 12, 13, 16га чейин болушу мүмкүн. 16-дык эсептөө системасында C цифрасынын сандык мааниси канчаны туюндурат балдар? Сандык мааниси бул жерде бул жанагы жогоруда айттык. Бул демек 9-ду, бул 10-ду түшүндүрсө, 11 бул 12 деген сандык маани түшүндүрөт экен. Түшүндүк балдар? Жана экилик эсептөө системасы жөнүндө кененирээк айтып бергиле. Биз жогоруда да айттык. Экилик эсептөө системасы жөнүндө балдар, бул компьютер тили, бул экилик код. Мында экили цифра колдонулат. 0, 1. Биздин бардык маалыматыбыз компьютерде экилик эсептөө системасында сакталат. Түшүндүк балдар? Эми балдар тапшырма, демек ушул теманы конспектлеп, керектүү жерлерин жазып, эстеп кала турган жерлерин кайра кайталап, жана ар бир эсептөө системасына 5тен мисал келтиргиле. Мисалы, экилик эсептөө системасына 5 мисал, 7-лик эсептөө системасына 5 мисал баарына. Жана мисалы, позициялык эсептөө системасынын ар бир түрүнө жана позициялык эмес эсептөө системасына дагы 5 мисал келтиргиле. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча.